Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар. 30 апрель 2020 жылга карата статистикалык маалыматка каралып кетсе, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 8 бейтап, Ош шаарынан 5 бейтап, Ош облусунан 4, Жалал Абад облусунан 1 бейтап, Нарын облусунан 6 жана Ысык Көл облусунан 1 бейтап чыгарылды. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 2020 жылдын 30 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Анын ичинен Ош облусунда 2, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 1, Жалал Абад облусунда 1 учур катталды. Бүгүн 30 апрелге карата Кыргызстанда дагы 17 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында жаңы учурлар Бишкек, Ош шаарында жана Ош, Нарын, Чүй, Жалал Абад облусунда катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 746 адамга жетти. Акыркы суткада 25 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 9, Нарын облусунда 1, Ош облусунда 2, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 1. Бир сутка ичинде 25 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бишкек шаарында 8, Ош шаарында 5, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 1, Нарын облусунда 6, Ысык Көл облусунда 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 462 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде 4 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 195 учур катталды. Алардын ичинен 105 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 746 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад облусунда 114, Ош облусунда 163, Ош шаарында 111, Чүй облусунда 61, Бишкек шаарында 183, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 95, Ысык Көл облусунда 10. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 4 түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1 медициналык кызматкерлер болду. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 195 учур катталды. Алардын ичинен бүгүнкү күнү 105 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 402 аял, 344 эркек адамы катталган. Жаңы катталган учурларда 8 аял жана 9 эркек адам. Ал эми COVID-19 инфекциясынын катталган учурларын жаш өзгөчөлүгүнө жараша бөлүштүрүп карап кетсек, 15 жашка чейинки балдар 100, анын ичинде 1 жашка чейин 4, 16 жаштан 19 жашка чейин 20, 20 жаштан 35 жашка чейин 210, 35 жаштан 55 жашка чейин 257, 55 жаштан жана андан жогору 159 адам түздү. Ооруканада жаткырылгандардын абалы боюнча республиканын стационарларында 276 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда 12, анын ичинен 6 жандандыруу бөлүмүндө дарыланып жатат. Орточо оор абалында 44, канааттандырар абалда 220 бейтап. Ал эми үйлөрүнө чыгарылган бейтаптардын саны 462 түздү. Изилдөөгө келип түшкөн үлгүлөрдүн саны 5 февраль 2020 жылдан 51.592 түздү. Жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөр бул жалпы өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн саны. Ал эми COVID-19 лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 3086 түздү.
белгилеп кетүүчү нерсе байланышта болгондордун саны эпидемиологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө өзгөрүшү ыктымал. Республика боюнча обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 864 адамды түздү. Чоң рахмат. Анда биз буга чейинки белгиленген темалар боюнча анда биз өзүбүздүн суроолорду берип, аларга жооп берсек, анда Кубанычбек Сайназарович, ушул COVID-19 илдетине чалдыккандарды кабыл алууга резервде канча орун бар? Микрофонду басып жооп бере бериңер. Саулык сактоо министрлигинде бүгүнкү күндө коронавирус менен жабыркаган ооруларды дарылоо үчүн республикада 1210 керебет дайындалган. Анын ичинен 153 интенсивдүү терапия палатасы бар. Бишкек шаары боюнча 204 керебет, анын ичинде 32 керебет, 32 интенсивдүү терапия палатасы. Ош обласу боюнча 475 керебет, анын ичинде 555 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад обласу боюнча 260 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Баткен обласу боюнча 114 керебет дайындалган, анын ичинде 20 интенсивдүү терапия палатасы. Нарын обласу боюнча 95 керебет дайындалган, анын ичинде 15 интенсивдүү терапия палатасы. Ысык Көл обласу боюнча 176 керебет, анын ичинде 19 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ошондой эле Саламаттык сактоо министрлигинде резервге дайындалган керебеттердин жалпы саны 823 түзөт, анын ичинен 118 интенсивдүү терапия палатасы бар. Айта кетсек, Бишкек шаарында резервге каралгандар 472 керебет, анын ичинде 57 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ош обласу боюнча 60 керебет, анын ичинде 12 интенсивдүү терапия палатасы бар. Жалал Абад областында 70 керебет, анын ичинде 31 интенсивдүү терапия палатасы бар. Ысык Көл областында 21 керебет, анын ичинде 4 интенсивдүү терапия палатасы бар. Талас обласу боюнча 200 керебет, анын ичинде 14 интенсивдүү терапия палаталары камдалган. Саламаттык сактоо уюмдары кандай иштеп жатышат жана бейтаптарды кабыл алуу кандай жүрүүдө? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо ишканалары эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу пландуу түрдө ооруларды кабыл алуусу чектелген. Ошондой эле тез жардам көрсөтүү боюнча иштеп жатышат. Эгер эртеңден баштап уже жанагы өзгөчө кырдаалдар абалы алынгандан кийин аймактык ооруканаларда бүт саламаттык сактоо мекемелери өз иштерин так аткара башташат. Ошондой эле булар жана санитардык эпидемиологиялык шарттарды аткаруу менен иштеп башташат. Эгер бүт бар жок жагында ошол өзгөчө кырдаалдар алынса, анда мурдагы тартипте саламаттык сактоо мекемелери мурдагы тартипте иштей баштайт. Ушул Жалал Абад Ош жергесинде жардамга барган дарыгерлерди министрлик алып келбей жатыптыр. Алар өз чөнтөгүнөн акча төлөп үйлөрүнө келип жатканын айтып кайрылышты. Ал жакка кеткен дарыгерлердин 1 айлык мөөнөтү бүттү. Айтсаңыздар, түштүк жергесине иш сапарына кетишкен канча дарыгер азыр үйлөрүнө келди? Эмнеге биз кайтып келген дарыгерлерди көрүп же маалымат ала албай жатабыз? Министрлик эмне үчүн аларды кайра алып келүүнү караган эмес? Алар кетип жатканда бир эле ошо бир да кабар берилгени жок деген суроону ошо Супер KG порталдагы берип атат. Дарыгерлерди жөнөтүү боюнча ошол жардам иретинде өзлөрүнүн жардамын көрсөтүү үчүн дарыгерлер кошулган. Алардын келүүсү боюнча так маалыматты тактап дагы көрөлүк. Себеби биздин алган маалыматтар боюнча аларга атайын автоунаалар такталып бериш керек. Себеби бизде бардык кызматтар уюштурулган. Себеби чартердик рейстер менен келип аткан Кыргызстандын жарандарын ошол бул жерде обсервацияга жаткыргандан кийин анализдерин алып тактап бүткөндөн кийин аларды ошол туруктуу үйүнө жеткизүү үчүн дагы автоунаалар жетирилген. Ал маалыматты болсо. Рұқсат берсеңіз, мен да бир аз коллегамды толуктап кетейин.
Албетте, өзүңүздөр билгендей, ошол биздин медицина кызматкерлери кетип атканда бул боюнча маалымат бергенбиз. Ошол Жалал Абад областына 7 кызматкер кеткен. Өзүңүздөр билгендей, азыр өзгөчө, кырдаал өзгөчө абал болгондуктан автоунаалардын ошол областтарына барып келиши чектелген болуп атат. Анан алар 1 ай иштегенден кийин ар биринин келиши баардыгы чогулуп кайра келүү убактысы келбей атат. Алар бирөө келиш керек болуп атат, андан кийин бир экөө келиш керек болуп атат, анан кийин 3өө келиш керек болуп атат. Мына мен да өзүм Ош областына барып иштеп келдим бул убакка чейин. Ал жерден чыгып келиш, кетерде дагы атайын ушу гуманитардык жардам алып баруучу эле автоунаа менен барып атабыз. Андан сырткары жергиликтүү бийлик деле жардам берип, ошолорду жеткирүүгө, жардам берүүгө аракет кылып атат. Бирок өзүңүздөр туура түшүнсөңүздөр, ошол автотранспорттон областтардан өзгөчө абал кырдаалында келүүсү кыйынчылыктар туудурат экен. Анан ал боюнча дагы мына биз тастыктадык, билдик, алардын келген ошол сарптаган, өзүн чөнтөгөн сарптаган акчасы кошумча атайын төлөнүп берилет. Жана 1 айлык иштеген атайын пулдан сырткары, ошондон сырткары суткада сарптаган акча каражаты дагы төлөнүп берилет. Анан кийин ошол жетип келүүсү боюнча туура айтасыздар, муну биз талкуулап келген баардык врачтар менен кандай келип атат, кандай иштеп келишти, ошол жерде кандай маселелер болду, ошол жерде дарылоо ыкмалары боюнча кандай иш аракеттер жүргүзүлдү. Сөзсүз түрдө биз бир массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен бир чогулуп, бир репортаж кылып маалымат берүүгө беребиз. Чоң рахмат.